Assalamu alaikum, урматтуу бага өстүрүүчүлөр. Кайрадан малинанын ичидебиз. Малина боюнча малинанын экинчи чеканкасы, башкача айтканда, жалбырактарды үзүү боюнча көрсөтөйүн. Мына жерде жаткан бүт малинанын чоң жалбырактары алынган. Максаты мөмөлөрдү ачуу болуп саналат. Мынакей мөмөлөр даана көрүнүп калган. Эгерде малинанын чоң жалбырактарын, тосуп калган жалбырактарын албай турган болсоңуздар, анда ак сөңгөк болуп калышы мүмкүн. Мөмө тийбей калат, күн тийбей калат, бугулуп калат. Буну ачкандан кийин жалаң гана мөмөлөрдү көрүп турууга болот. Бул мөмө бышып аткан мезгилде жасалат, андан алдыңыраак жасаса дагы болот. Мынакей бүгүн малина терилди, бышкандары жок. Терилгенче мына ушундай чеканка жасалды. Бул жерде мына тосуп калган мына жалбырактар алынат. Мынакей ачылды, мынакей. Мөмөлөрдү буяка чыгарып коебуз. Мына көлөкөдө калган мөмөлөрдү жарыкка, күнгө чыгарып коюшубуз керек. Мына азыр мына мөмөлөрдү тостурат. Бул алынат. Мынакей. Жүзүм сыяктуу муну дагы ачып чыгыш керек болот. Мына астына алынган жалбырактар астында чирип жок болот. Мына малинанын экинчи терими терилип бүтүп атат азыр. Малинанын баасы 60 сомдон болуп атат. Жеринде 60 сомдон сатылып атат. Эгер ачып кое турган болсоңуз, мындай чоң-чоң малина түйө баштайт. Күнгө бышат, ширин болот. Достор, өткөндө чеканка жасап көрсөткөнбүз. Мына чеканка жасагандан кийин, мына 1 ай убакыттан кийин мына 1 малина, мына 2 малина болуп көбөйүп өсө баштаган. Мынакей. Бул жерден чеканка жасалган. Бул экинчи, бул биринчи өсүндө. 30 сантиметрге 40-50-60 сантиметрге чейин өсө баштаган. Мынакей. Бул буюрса учунан барып мөмө тийет. Мына уже гүлдөгөнгө аракет кылат. Бул күзгү малина болот буюрса. Азыр мына бышыткандар, булар жазгы малина. Улуу терим башталуу алдында турат. Биздин YouTube каналга катталып, лайк басканды унутпаңыз.